Көңілім аябай қатты жағып жүрген қыз болчу. Акыл эсимди жоготуп, эсимди жоготуйсам дагы кайтадан жаңы эчкимди тааныбай калсам да, ал кызды кайтадан жакшы көрүп калмакмын да. Тилем койгом Кудайдан. Сүрөтүп турат, анан жөн эле тамашалап, анан о Кудай, ушу кызды мага жубай кылып берсең, эл атпай сонун кылып жаныма өзүм, эми сонун кылып багып алат элем, төбөлүккө. Мындан башка кыз керек жок эле деп, омин деп койгом. Анан бир нече убакыттан кийин түшүндү эле ошо алдыма келип калды да. Мага жөлөк таяк да, мындайчы. Көп жерлерден ката кетире турган жерлерин ал оңдоп кетет. Көп үй-бүлөлөр караганда ынтымактуураакпыз да. Мына мен ушундаймын, чындыгына келгенде жакшы эле кишимин деп дин тармагында изилдеп жүрөм. Үй-бүлөлүк бакыт эмнеде экени. Түрткүм бир гана Алла болду го дейм, жүрөккө бир нече бир сыйкырдуу бир хидаят берип койду. Бир жумада 2-3 жолу сот болот да, өмүрүмдө күтпөгөн Анжелика эже деле келди да, мындайчы. Чын жашоодо ошолор менен досум болуп калат экен деп ойлогон эмесмин. Сындым, эмне болсо өмүрүм ушинтип бүтөбү, эмне кылат? Кыргызымдан айланып эле кетейин. Бир туугандарым бул. Балким андай болсо азыр түрмөдө чирип жатмакмын да. Жокчулукту көргөндөрдүн бирибиз да. Үлгү тута турган болсом, багажы го дейм устазы. Дагы деле ал киши көз жумса деле, дагы деле сабак берет да магачы. Мен аркылуу бир экөөсү бир саждага жыгылып койсо, мен аркылуу үчөөсү бирөө садака берип койсо эле, мен анда жумушум сонун аткарылып атат деп ишеничим бар. Саламатсыздарбы, урматтуу Медиа Ордо YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Эфирде мен Нурсултан Тыштыгулу. Бүгүн биздин эфирде конокто кыргыз блогерлигинин баштоочуларынын бири, азыркы учурда пайдалуу контенттер тартып, кыргыз тилинин өнүгүүсүнө жана ошондой эле жаштарга мотивациялык форматтагы видеолор тартып келген Сыдыма мырза. Ассаламу алейкум. Мында учурашып коелук бир сырада. Көрүүчүлөр менен көрөрмандарыбыз менен учурашып алайык, анан кийин маекти баштайбыз. Бардыгыңыздарга ассаламу алейкум. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Колдон келишинче силер менен мындай жакшы маек курганга аракет кылайын. Сыдыма мырза, анда биринчи эле суроо мындай болсун. Акыркы учурларда эмне менен алексиз? Блогерликтен сырткары. Блогерликтен сырткары акыркы учурда өзүмдү ошо дин тармагында изилдеп жүрөм. Үй-бүлөлүк бакыт эмнеде экенин, анан дагы кандай нерселерге шыгым бар экенин ошол жактардан бир аз изденип, азыр жаш кезде бир аз көп нерсени текшерип, жаңылчу жерден жаңылып, окшошкон жерден окшошуп бир аз. Эми баягы эле элдикиндей эле каражат, ошо эл менен эл болуп, мындай акча табуу эле болду, башка эчтеке деле ой жок. Динди изилдеп калдым калдыңыз, ушу ислам динге кызыгууну биз видеолорубуздан да көрүп келатабыз да. Ушуга ким түрткү болду? Түрткү бир гана Алла болду го дейм, жүрөккө бир нече бир сыйкырдуу бир хидаят берип койду. Күтүлбөгөн жерден канча жактан бери дин артыман мындай кичинекей белгилер берилип атты да. Начар ИВС жана түрмө жакка отуруп калсам деле, ал жерден деле мындай бирөө тура калып даават айтып кирет. Больницага жатып калсаң деле, больница эмес, оорукана дейинчи, ооруканага жатып калсаң, ал жерден деле жаткан наркы жактагы адам ошо дин жөнүндө сүйлөйт, айлана чөйрө ишил. Кайсы жакка барбасам, дин жөнүндө көп ушундай болгон белгилер болду. Анан белгини байкап, кой барып текшерип көрөйүнчү деп бир аз дааватка барган болчумун. Ошо эми муну аябай деле чоң нерсе катары көрбөй делем да. Негизи өзү кыскача бир өмүр баяңызды айта кетсеңиз. Кай жерде туулгансыз, кайсыл жердиксиз, кайсыл окуу жайларда окугансыз? Өзүм Бишкектен эле туулуп өскөм. Бул жерде эле окуп, ата-энем менен чоңоюп эле баардык элдикиндей эле да, могу Арчеш конушунда. Түпкү тамырым ата тегим менен эстей турган болсо Нарындыкман. Апам жактан карай турган болсо Токтогул болуп калат да. Ошо Нарын менен Токтогул аралашып менмин десем болот. Анан окуу жай элдикиндей эле окуп, өсүп, өнүгүп, эл жерди көрүп, иштейм деп тытынып, жокчулукту көргөндөрдүн бирибиз да. Анткени бир аз ортодон ылдыйраак деңгээлде жашап жүргөнбүз убагында. Анан ошонун баардыгын оңду дейм да, акты караны белгилей билип, анан азыр ушундай жигит болуп өсүп калдым. Ал эми блогерлик тармакка кантип келип калдыңыз эле? Эң биринчи башынан баштап айтып бериңизчи. Колуңузга телефон алып, камераны ачкан убактан баштап. Блогерликке ал убакта блогер эмне экенин эч ким деле айткан эмес болчу. Жакшы мурда эстеген болчумун, ошо кантип келип калдым десе, байкасам мен Түркия мамлекетинде официант болуп иштеп жүрүп, ал жерде түрк администраторлор болот. Алар менен тил табыша албай кеттим да. Алар бир аз бой көтөрүп, бизге мындай экинчи сорттогу адамдарга мамиле кылгандай кылып койгон болчу. Анан мен дагы бир аз андай нерсени көтөрө албайм да. Өзүмө намысыма бир нерсе шек келип туруп атса, анан алга дагы орой мамиле менен орой жооп бере калып, анан бирибизди кубалашып,
мушташа кетет дегенбиз. Анан ошону мүдүр деп коет. Эң чоңу да отелдин чоңу болот. Алга түшүндүрөйүн десеп тиги түркчө сонун түшүндүрүп берип коет алгач. Мен итте жаман көрсөтүп коет. Мен аны түшүнүп атам. Анан бияка келген индустарды алып, он плохой деген ойдон калып калдым. Эчтеке дей албай. Анан мени баары кет деди, депорт кыла электе мындай эле акча майнасын ордуна мага неме билет алып беришти. Анан мен Турцияга ошо акча табам деп ойлоп кеткем да. Бир аз унаа алам го, бир аз топтоп алып бияка келсем деп ушундай жакшы ниеттерим бар болчу. Анан чөнтөктө нөл, эч кандай нөл. Анан ошо самолетто отуруп алып бир сыра сындым. Не болсо өмүрүм ушинтип бүтөбү, эмне кылат деген жакшы ойлор, жаман ойлор монтип эмне кылам деп ушундай суроо берсем, актер болсомбу же режиссер болсомбу, орусча айтканда терять болуп калды да. Анда азыркы убакыт эң сонун убакыт мындай текшерип көрүш керек. Анткени бир жерде жумушум жок, бирөө менен алаксыткан жерим жок, азыр кайтадан баштасам жакшы болот деп. Ошо бүт баарын жазып баштадым, таанымал бүт жылдыздардын баарына жазсам, ошо бирөөсү жооп берип, Санжар Абжапаров деп коет, Эрдис Абжапаровдун баласы болот. Кел, ошо колумда иштеп кел, ассистент болуп деген да. Анан макул деп бара калсам эле, ошо самолеттон түшүп эле Бишкекке келип, эртеси күнү эле жумушка чыктым. Ванчопа деген кино тартылып жатыптыр бир студияданчы. Анан ошо жактагы жамаат менен аралашып, чогуу биргеликте иштеп, алардын бүт баары көз карашы, мындай жашоого сүйлөгөндөр жакты, анткени мага жакын экен да. Бүт баары мындай творчествону жакшы көргөн адамдар. Ошентип ал жумушка аралашып кетип, бир жарым жыл иштеп, аябай уже бири-бирибизге сиңишип, мындай бир туугандай болуп сонун болуп калгандан кийин немен байкадым. Көп адамдардын ал жерде жылдыздар экен да, барды элечи. Тамашоодун жылдыздары, КВНдики, түрлүү блогер, вайнерлер бар, аларга бекер оокаттар көп келет да. Бирөөгө KFC келет, бирөөгө кийим келет, бирөөгө кошелек келет, бирөөгө концертке чакыруулар келет. Бекер эле бара беришет. Анан мен да барсам болобу десем, сен да катталуучу жок да дечи да. Ал убакта түшүнбөчүмүн эмнеге катталуучу керек. Байкаса аларга ушундай жардама. Анан ошондо түшүнүп келген болчу. Байкаса кызыгуу деле эмес, байкаса ушинтип дагы жашоо сүрсө болот экен дегенчи түшүнүп келди да. Байкаса катталуучу бул аябай эле керек нерсе экен. Анткени бул жана жаңы валюта болду да магачы. Түшүнбөгөн нерсе сыяктуу. Катталуучу ошо ой менен бир-эки ай жашап жүрсөм, тиги МС-донча слезы текли налево-направо дейт го. Ошо менден улуу болот экен, агай болуп койду. Агайым болсо бир жарнама тарткан, жардам берип койчу деди. Мен ушун камеранын арт жагында туруп тартып аткам. Тартып атсам 2 кирешкени алып чыкты. Ушуну ким жакшы жардама тартса, $1000 байге болот. Андан тышкары силерди жарнамага тартат. Алматага өздөрү алып келишет. Анан чоң килеген сыналгыдан көрсөт силерди бүт СНГ боюнча деди да. Анан ошонусу аябай жакты. Ошол жерден өзүм текшерип көрүш керек экен деп анан сураштырсам, тартсаң тарт деди да, мындайчы. Колдон келсе, анткени аякта аябай көптөгөн катышуучулар болот. Билбейм, өзүң сынап көр деди. Макул деп өзүм менен мындай единомышленниктер чогуу алып тарттык, бир жакшы мындай ойго сыйбаган бир күлкүмүштүү видеону. Кимдики болду ошондо? Жеке меники го, анткени ал жерден мен ошону жигиттер чогултуп айттым, моуну тартпайлыкпы депчи. Бирок идея меники болгондон кийин кийимдерди ошо Нурсултан деген костюмерный жактан алып чыгып берди. Камеранын баардыгын Бека деген жигит до сих пор иштеп ал жерде. Ал алып чыгып берди. Бүт реквизит тиги булардын баарын Эмир деген жигит чогултуп берди. Ошо баардыгыбыз күчүбүздү мындай 4 бала 25%дан чогултуп 100% болуп чогулттук да. Ошо видео тартылды. Аны бүт жанагындай күлкүмүштүү пабликтерге жиберип баштадык. Жиберип бир жумага жетпей, ошо уктап турсам эле силер уттуңар деп белгиленип калыптырбыз да. Деп аябай сүйүнүп айтсам эч ким ишенген жок. Анан кийин жумуштан жолугуп көрсөтүүгө мажбур болдум да. Мына уттууга байкаса ошо экен деп. Сонун турбай деп Алматага бардык, жылдыздарды болуп кадимкидей эле түштүк. Бир 100дөй адам тегеренип тартып жүрдү да камерагачы. Көрмандар пайда болуп баштады. Жок, көрмандар эмес. Алардын командасы күчтүү экен Алматада. Аябай чоң келген продакшн экен да. Менин оюмча биздикинде эле бир 10-15 чакта эле адам иштейт го десе жок. Аябай чоң келген машина, бизди гримерлор, 5-6 гример келип кинодогудай элечи. Анан өлө көңүлүбүзгө жагып ошончо бир күн түн киргенче тарттык ошону аябай сүйүнүп атып. Анан бүттү съемкаңар деп аягында $1000 байгени берди. Сак-саламатта калгыла деди. Бишкекти көздөй сүйүнүп алып өзүбүздү жылдыз сезип алып кеттик. Анан мына телевизордон чыгабыз депчи, анан келсек эчтеке деле болгон жок. Чын бир нече убакыт күттүм,
телевизордон деле чыккан жокпуз. Анан ошо байкаса мен жылдыз болдум го деп ойлогом да, мындай сыналгыдан ойлосоң көрсөтөт го десе, жок эчтеке деле болгон жок. Анан бүт баарын сураштырып баштадым, ушундай болду. Эч кандай силерде жылдыз боло албай койдук, эмне кылабыз десе, көбүрөөк тарткыла деди да. Күнүнө тартып туруш керек, күнүнө жаңылатып туруш керек. Бир видео менен бир нерсени үмүт эткен болбойт деп. Анан деп жигиттер менен кайта чогулуп дагы тарттык, бирок анда уже окшошпой калды да. Кичинечи ар кимдин өзүнүн жеке идеялары кошулуп кетип, неме экен да, юмор деген ар тараптуу экен да. Тиги мындай айтат, булга мындай жагат, анан дал келише албай, бири-бирибиз менен тил табыша албай, макул анда ар ким өзүнө жакканын тарта берсин деген тил келиштик да, мындайчы. Бирок жакшы эле жумуш иштеп жүрөбүз дагы деле бир туугандай болуп. Анан өзүнчө тартып баштадым, үйгө келип жалгыз эмне кыла алам деп ошентип түз эфирди күүзсөм эле 200-300 катталуучу көрүп отурат. Деп эмне кылам деп эми үй бүлөмдү көрсөтүп баштадым. Мына ушундай жерде жашайм, ушинтип анан сүйлөгөнүмө маани бериштиби же үй бүлөмө кызыгыштыбы билбейм. Деги эле шашпай катталуучулар, анан көрүүчүлөр көбөйүп баштады да. Анан макул деп эмкисинде чыгаарда бир аз даярданып, ушундай тазараак бир буручту тандап, ошол жерге бир аз жарыктыкты коюп алып тартып баштадым кайта. Ойго эчтеке келбейт, эмнени сүйлөйм, эмнени көрсөтөм деп. Анан жөн эле конокко чакырып аттым, ар кимге маек куруш үчүн. Анан келип убактарда кызыктуу адамдар өздөрү түшүп калат. Келгилер өздөрү сөгүнүп, өздөрү мындай келесо көрсөтүп койгондор болот. Анан алар менен маек кура бересиң. Мен динден сырткары чыкпачымын, мындай динден буза турган же болбосо там жалаңаштата турган же дагы бир нерсе, мындай аябай начар нерсе, политика деген нерселер аралашпаш керек деген ушундай түшүнүктөрүм бар болчу да. Бирок тигилерде андай түшүнүк жок да. Каалаган нерсесин кылышчы, аны болсо эл журт өздөрүнө жүктөп алып, прикол катары киргизип берчү ар кайсы жерден. Ошентип атым чыгып кетти. Анда мен жакшы түшүнбөйм. Ар нерсенин бардыгы эми видео ар кайсы жака тарап атканын мен көрбөй элем да өзүм делечи. Үйдө отуруп алып жылдыз болуп баратам, барып айтам, мага ушу катталса эле болду деген эле түшүнүк бар болчу да. Шашпай өсүп баштады, анан бир нече убакыттан эшикке чыксам, эл тааный баштады. Бирок тескеринче мындай жакшы эмес, мындай иринжип таанып баштады да, мындайчы. Начар, монтип, жиркенипчи. Келесоону көргөндө сыяктуу. Аз деле жүрбөйбү, эркилерин көрсөм, монтесиң го, жанагы депчи. Ошондой сыяктуу. Ама бул жаккан жок. Кой деп анан жакшы жакка өзгөрүлөйүн десем, тиги видеолорум аябай чоң көрүүчүлөр чогултуп, кадимкидей эле мындай эле вирустай эле таралып кетти да. Жакшы видеолорум таралбай атат да. Начар ушак деген нерсе бат эле жайылып кетет экен да биздечи. Аябай жакшы көрөт экенбиз да андай нерсени. Анан жакшы нерсени тартсаң эч ким көрбөйт аны. 10 миң, 20 миң катталуучу менен калып калат. Бир келесо нерсе кылсаң эле өзүңүн аккаунтуңан 500 миң, башка бирөөнүкүнө миллионго чейин ушунча эле кете берет да. Ана деп бир аз абайлаш керек экен. Анан бир кезден байкай баштадым, өзүмө окшогон блогерлер да чыга баштады. Мени туурап түз эфирде коюп берип, ар нерсе кыздарды жалаңаштатып, бийлетип, анан туура эмес мындай нерсени көрсөтүптүрмүн деген. Кичинекей эле иничектер да. Мени туурап мындай көз айнекти тагынып алып, мага окшош сүйлөп, анан өзүмдү өзүм кантип тааныбайм. Мени тууротуптур деп анан көрсөм мындай жагымсыз болду да, мындай бир аз уялгансып мындайчы, монтип карап калдым да. Булардын ордуна бир туура нерсе көрсөтсөм, балким туура тартып калабы эле, бир жакшы нерсени багытка алып барсам болмок деген түшүнүк менен. Ошентип анан шашпай ишигип жашоом жыгылып туруп ушундай деңгээлге келип калдым. Ошол Инстаграмда калбатсызбы? Ошол кезде түз эфирге чыгып жүргөндө чын эле бирок актуальный болуп турган учур болгон да. Ошол учурда Пирамойдун эфирге чыгып ушундай контент тартууну негизи сиз баштадыңыз болуш керек. Анда жок болчу эч ким түз эфирге чыгып. Эми чыгышчы ар кайсы адам бир 5-10 мүнөткө чыгып, кандайсыңар, жакшысыңарбы деп, же бир маарике нерселерди көрсөтүп, жаңы жашоосунун жаңы окуялардычы. Бирок күнүнө бир нече мен саат 12де баштап, саат түнкү саат 4кө чейин 4 саат алып барчумун да. Күнүнө отуруп, ошо 1000 катталуучудан кошулса экен деп болуп, кадимкидей ар бир адамды сен Самат 991 мага каттал деп бүт баарын аттарын атап текшерем деп, кадимкидей текшерип, анткени бир күндө бир нече адам катталса, бүгүн норма аткарылыптыр деген сезим менен жатчумун да. YouTubeга акча түшүп турду эле? Жок, эчтеке нөл. Ал убакта эмне жумуш менен алектенсиз эле? Эчтеке жумуш жок. Эми бир идинче салышка көп деле мейде эле керек жок го дейм, акча мененчи. Жөн эле отурасың. Мага акча кызыктырчу эмес.
айтат, мага азыр акчанын кызыгы жок дегендей. Ал убакта эми таанымал болсом, жылдыз болсом, бир эле ушу катталуучу көп болсо, мага оюн сыяктуу болчу. Кимдин катталуучусу көп, ошо мага көзүмө өтө бир чоң инсан көрүнчү да. Ай, могу катталуучусу көп экен деп, анан мен ошо менен мактангым келчү да. Ал жарнама кылып сатса болот деген ой деле жок болчу. Актерлук кыялыңызга кийин жеттиңизби? Киного чакырыштыбы? Клиптерге катыштыңыз болуш керек. Эми клип деген бул неме экен? Жөн эле күлүп жайнап эле өзүң Кудай берген жүзүңдү эле көрсөтүп эле түшүп аткансың. Бирок кино деген бул татаал нерсе экен. Бара-бара барган сайын жакшы эле сунуштар келет да. Өзүм камерадан карасам мындай ойнай албайт экенин түшүндүм да. Ушунча жылдан бери мен актер болом деп, анан мен өзүм сурай бердим. Өзүм кино тарта баштасам, өзүмдү актер кыла алат беле башкы ролго депчи. Албайт экенин түшүндүм да. Анткени мен ойнай албайт экенмин. Алга окуш керек экен, бир аз билим керек экен. Тытынып же болбосо керекилерде мындай кара күч тубаса бир талант болот экен да. Мындай тура калып эле, ролго кирип кете эле. А мен өзүм жүзүм дагы туура келбейт. Кыргыздарга анча-мынча окшош болгондуктанчы. Биздики неме ушундай кыргызчалыш кинолор жакшы кирет го. А мен кебетем ошо туура эмес болгондуктанбы же билбейм ишигип. Мага ылайыктуу ролдор келе элек. Терс каармандар көп келет. Терди алдап кеткен, мынтип кеткен, тарынтып кеткен, орой мамиле кылган деген. Сызбамызда блогерликтен эмне пайда таптыңыз жана эмнени жоготтуңуз? Өзүңүз эмне ой электен өткүзүп көрдүңүз дайым ушуга чейин? Пайда бул көп эле пайда го дейм, анткени мен кыялым менен жашап жүрөм. Пайдасы ошондо бул кесип деле болуп калды го азыркы убакта. Илгерки убакта кесип эмес болчу, ошо телефон менен отурганда апам урушат да. Эртеден кечке телефон кармайсың, эл катары окуу же иштеп бир нерсе, бул эмне алып келет сага, эртең алдың өчүп калсаң эмне кыласың депчи. Анан эгерде билим бар болсо, Instagram өчүп, TikTok өчүп айырмасы жок. Эгерде эл менен мынтип сүйлөшө ала турган билсең, анда сен ар дайым керек экен да. Мага бул жагат өзү кесипчи. Блогерликте мен анткени башка жумуштарда деле иштеп көрдүм, жакшы акчаны таап көрдүм, бирок блогерликке жеткен жок. Блогерлик мага акча алып келгенине карабай, мага бул кесип өзүмө бир рахат алып келет да. Элдин алдына отуруп, мынтип камерага эми жагат, мага эмне азап, тээ жактан мен 15 километр Мозерге чейин келип, анан отуруп акыл үйрөтүп ар кимгечи. Бирөөгө акча берсең да келбейт да. А мен тескеринче мындай нерсени сүйөт экенмин. Анан эгерде сүйө турган нерсең менен иштесең, эми бир нерсе маңызы табылаттыр. Бул аркылуу үй алдым, бул аркылуу эми үйлөндүм. Азыркыга чейин көп жолдон кетип баратасыңбы, же бирөө менен соода кылып калсаң деле таанып калат. Ал киши мени 2-3 жылдан бери көрүп жүргөн болуш мүмкүн. Ал мага мындай бир туугандай мамиле кылат да. Сыдыман кандайсың? Сен жанагы же деп тамаша жеңил бири-бирибизге тил табылып кетет. Ошондуктан блогерлик мага аябай жагат. Эчтекени жоготкон жокмун. Тескеринче ушу бир топ кыргыздар менен бир туугандашып калдым да. Жоготкон себебим жок. Эчтекени жоготкон жокмун, жок. Тескеринче бүт болгон окуяны кайта башынан өткөр десе, мен толук кандуу эле кайта ушунун баарын кылмакмын да. Анткени мага жакты да, жагат дагы деле ошо башынан кайта аракеттенип атам. Бирок мунусунда бир аз оор басырыктуу, мындай сиз сыяктуу, мен сыяктуу ушундай чоң келген кишилер көрүп, мындай таасир ала турган видеолор тартылсабы деген ниетим менен кылып атам. Бул аябай оор экен. Жинде болуп коюш бир постада мындай миллион көрүүчү чогултупчу, анан эгерде мындай керектүү маалымат менен таанымал, бул өтө оор экен. 20 000 көрүүчү чогултсаң, ошонун ичинен бир 5 эле бир маңызын түшүнсө, анда уттум да менчи. Мен аркылуу бир экөөсү бир саждага жыгылып койсо, мен аркылуу үчөөсү бирөө садака берип койсо эле, мен анда жумушум сонун аткарылып атат деп ишеничим бар. А мен жашоодон тышкары, блогерликтен тышкары башка нерсе менен алектенем да, аяктан деле акча түшүп берет да. Эми азыркы абалыңызга келейик. Азыр TikTok'тордон, Instagram'дардан көрүп калабыз сизди. Эми мурункудай өтө эле просмотрлор көп болбосо дагы, бирок жакшы эле орто эсеп менен алганда. Анан видеолоруңуз бирок сапаты аябай мыкты. Ички маңызы дагы, мисалы жаштарга мотивация, көбүнчө кыргыз тилде сүйлөп жаткансызды мен байкаганым ушундай болду да. Орус тилде сөз кошпой, даана нактылай кыргыз тилде сүйлөп калдыңыз. Эми ушул контенттерден эми негизги максатыңыз эмне? Негизги максатымбы? Кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин кандай блогерлер бар болду эле дегенде билбейм мен, мындай маңыз негизги максат жок. Бул жагат да магачы. Жаккан нерсени кантип анан бир маңыз деле издештин кажети жок. Мындай
жакшы көргөн кызыңды бир нече себеби үчүн сүйбөйсүң да. Жаккан үчүн сүйөсүң да. Ошондой эле да, мага бул жумуш жагат. Анан кийин мен эл журтка мындай өзүм кандай инсан экеним ошону көрсөткүм келип атат. Нукура жүзүмдү. Эски жүзүм бар мындай. Бала чагымда бир аз шоктук, тентектик мындай кылып койгом. Ал образ менен дагы деле тааныйт да меничи. Кайсы Жети областын кайсы жерине барбасам дагы деле билишет. Бирок нукура жүзүм кандай экенин билбейт да. Мен ким экенимди, мен кандай ой пикирим бар, мен эгерде мындай өзүмдү кандай инсан экенимди туура көргөзө алсам, анда мага аябай утуш болот эле. Ушул жерде уш керек маңызы. Мына мен ушундаймын, чындыгына келгенде жакшы эле кишимин депчи мындай мен ал жерде айтып атпайм ошо катталуучу, чогултуш үчүн, көрүүчү, чогултуш үчүн бунун орусча айтканда последствия деп коет, кыргызчасы эмне деп коет. Мен билген эмесмин ал ушундай болуп кетеринечи. Отуруп алып мындай кичинекей 4 бурчтуктан отуруп алып бир нерсени тартып атасың, катталуу үчүн көбөйүп атат, оюн катары эле мындай акча толгондой элечи. Сыртта эмне болот экенин көргөн деле эмесмин. Анткени сыртка чыкканга мен жол кирек акчам жок болчу. Мектебим алдында көчөгө деле чыкпайм, үйдөн эле чогултөрдүм, анан сыртка кийин бир нече убакыттан чыксам, бунун эмеси таасири чоң экенин да байкасачы. Көп багытты мындай туура жакка же туура эмес жакка буруп коюшуң мүмкүн экенсиң да. Анткени мен блогерлик менен мен ар ким өзүнүн башы бар деп ойлочумун. Бирок жок, кичинекей иничектер сенден көрүп үлгү алат экен. Анан ошо иничектердин бир нече убакыт өмүрүнө мындай жакшы бир мындай фундамент берип койсоң түшүнүк менен, дин тараптанбы же дагы бир нече убакыт тараптан, анда чоңойгон сайын мен сизден ушундай жакшы сөз уккам, ошо мага жумушума, турмушума аябай жардам берди десе, аябай сүйүнөм да, ушундай убакыттар көп болсочу да. Кайсыл адамды өзүңүзгө үлгү тутасыз? Үлгү тута турган болсом, бир эле киши го дейм. Чубак ажы го дейм, устазы. Ал инсан бир нече ушундай жашоомо пайда алып келди. Анткени күлдүрүп атып эле мындай жеңил, мындай оор теманы жеңил түшүндүрүп, тамаша менен түшүндүрүп атып, үйдөгү энеме чейин, бир туугандарыма чейин, азыркыга чейин анын сөздөрүн билебиз да. Анын дагы деле ал киши көз жумса деле, анын видеолору мындай дагы деле сабак берет да магачы. Тура калып, мындай турмуштан бир жериң туура эмес болуп атат, же бир нерсени эми туура эмес нерсе кылып койсоң, мынчаң ошо жөнүндө сага чубак ажы сүйлөп аткан болот го. Ошол киши кандай бир нече элестетем, Кыргызстанга аябай эле бир топ пайдасы тийди го дейм. Дин тармагынан ал аркылуу көп адам намазга жыгылды, түшүнүктөрү оңолду. Анткени андай оор чоң теманы мындай тамаша кылып айтып бериш да, бул өтө оор, анан неме да мындай копол эмес. Кандай десем, мындай опасныйраак да бир азчы. Эми туура эмес сүйлөшүң мүмкүнсүң да. Аны болсо эле сонун түшүндүрүп бергендиктен ошондуктан ыраазы, ошол кишини үлгү алам го дейм. Жашоодо көрүшүп, мына жолугуп калган учурлар болдубу? Жок, мен кыялымда болчу, ошо чубак ажы менен жолугуп, сүйлөшүп, жөн эле маектешким келген да. Бир нече суроолорум бар эле депчи. Анан тилекке каршы жетишпей калдым. Мен аябай деле катуу изденген эмесмин. Бир нече убакыттан кийин Кудай өзү мынтип жол менен жол келип калабыз го, медиа жерде эле жүрөбүз го деп ойлочумун да. Анан жетишпей калдым. Бирок андан тышкары деле башка агайлар бар. Күчтүү, түшүнүктүү, мындай чындап эле сонун түшүндүрө турган. Алар менен жолукканга ошо Кудайым жолду түзүп койду мага. Эми Сызма мырза айта кетсеңиз, сиз үчүн жашоодогу баалуулук эмне? Баалуулук? Эмнени баалайсыз ушул күнгө чейин? Ден соолукпу, же жан дүйнө ырахатыбы, же ата энеби, доспу? Жеке өзүмө, же жеке бүт жеке өзүмө боло турган болсо, бул үй бүлөлүк бакыт го дейм. Үй бүлөлүк бакыт. А сиз үчүн үй бүлө деген кандай түшүнүктүү? Эми жубайым, энем, кызым, бир туугандарым, карындаштарым, ошолор менен ынтымагыбыз бир болуп, чогуу ыйманга келип, бири-бирибизден талашып, теришпей, мындай бири-бирибизге жамандык кылбай, мындай жакшы сый-урматта бир үйдө монтип чогуу өсүп чыкканбыз да. Анан ошолор менен эле чогуу өсүп, мындай жакшылыкты биргеликте көрүп, ошо менен да ошондо. Эми жубайыңыз тууралуу айта кетсеңиз, качан үйлөндүңүз жана кантип таанышып калдыңыз? Сиздин эмнеңизди жактырыптыр кийин сурасаңыз? Жубайым менен кантип таанышып калдым? Буга чейин эми Instagram баракчасына эле жазчумун, эл катары элечи таанышсак болобу деп эле. Көп учурларда жооп бербей жүргөн. Көңүлүмө аябай катуу жагып жүргөн кыз болчу. Тиги соода борбору ВФАда сүрөтү бар болчу да.
чоң килеген мынтип сүрөтүндө модель болчу да. Жаштакка болуп турган ошо убактысым бир убакта тилем койгом Кудайдан. Ошондо суши бизнесим бар болчу, кетип баратып. Мынтип неме болуп тыгын болуп калды да. Сүрөтү турат, анан жөн эле тамашалап, анан о Кудайым ушу кызды мага жубай кылып берсең, эл атпай сонун кылып жаныма өзүм сонун кылып багып алат элем, төбөлүккө мындан башка кыз керек жок эле деп омин деп койгом. Анан бир нече убакыттан кийин түшүндү эле ошо алдыма келип калды да. Анан байкаса жүзүнөн тышкары ички дүйнөсү дагы мага дал келе турган Кудайым сонун ушундай белек кылып коюптур мага. Эгерде мен жана не деп койчу эле памятти кыргызчасын. Ошо акыл эсимди жоготуп ийсем дагы кайтадан жаңы эч кимди тааныбай калсам дагы ал кызды кайтадан жакшы көрүп калмакмын да. Мындай чында комадан туруп эле сен кимсиң десе, мен жубайыңмын десе, өлө сүймөкмүн. Ушундай сулуу кызды, ушундай сонун назик кызды алган турайын багымда деп ошондуктан анан ички дүйнөсү андан тышкары мага жөлөк таяк да, мындайчы. Көп жерлерден ката кетире турган жерлеринде ал оңдоп кетет. Анан бири-бирибизге мындай дал келише турган жакшы ушундай жуптарбыз азырынчачы. Ошо дагы деле үйрөнүп атабыз биз дагы деле кандай десем 2-3 жыл болбоду, 3 жылдан ашты бир аз үйлөнгөнүмөчү. Сабак берип акыл үйрөтө албайм, бирок көп үй бүлөлөргө караганда ынтымактуураакпыз да. Эми сиз бир жылдары 2020-жылдары окшойт. Аябай бир резонанс болгонсуз Кыргызстанга. Үчүнчүдөн иш козголгон ошол учурда. Эми ошол учурда ал нактылап кирбей эле коёк ушул темага. Айзар анын эч кача турган жерим жок. Негизи мен сурагым келгени мындай да. Ошол учурда сиздин айланыңызда адамдар көбөйүп калган да. Себеби атаңыз чыгып калган, блогер болгонсуз. Анан ошол учурда жаныңыздан кеткен жакындар болдубу? Чыныгы жүзүн билдийм деген. 90% эле бүтүп барды кетти, көптөрү менен сүйлөшпөй калдым. Колумда элек пайда болуп калды, ошо убакыт мага элек сыяктуу болуп, анткени мен өзүң түшүнүп калат экенсиң ал жерден. Мен ооруканага да жаттым, ИВСте деле жаттым, соттолуп жүрдүм. Бир жумада 2-3 жолу сот болот да. Ким эринбей келет, ким жаныңда чындап эле аягына чейин туруп берет, ким чындыгында сарсан болуп жаныңда турат, ошону бүт байкайт экенсиң. Кайсы инсан сага жардам берет, ар бир адамдын ошо атын атап бере алам да, ким жанында турганынчы. Эсте калат. Анан кийинки убактарда эстрада жылдыздары деле келди. Өмүрүмдө күтпөгөн Анжелика эже деле келди да, мындайчы. Эрлан Байке Кокулов барго, ал деле агайым ар дайым жанымда турду. Ушундай сыяктуу бир топ адамдар бар. Азыркыга чейин маек куруп, аларды бир жакшы бир туугандай жакшы көрөм да. Анткени мага ушундай сарсын эмне азап аларгачы жөн элечи. Тааныбаган бир балага сокпой. Мындай Инстаграмга баракчадан элечи бири-бирибизди мындай салам менен эле болчу, бирок чын жашоодо ошолор менен досум болуп калат экен деп ойлогон эмесмин. Тиги дос деп ойлоп жүргөндүн көбү дос эмес экени ошондо байкалып калды. Анан бир чети Кудайыма чоң келген рахмат, анткени туура эмес адамдар менен азыркыга чейин жумушумду же чоң бир нерсе баштап кеч түшүнүп кала элек да, ошол жерден түшүндүм да. Ошондуктан ким нагыз дос экен, нагыз тууган экен ошол жерден байкалды да, анткени жамандыктан эле көрүнөт экен ал. Сиз айта кетсеңиз эстеп кеттим. Анжелика эже дагы ошол пост жазган болуш керек, Сыдыман 3 күндөн бери түшүмө кирип, ойума кетпей жатат, негизи. Анысын мен телефон жок болчу, мен караган жокмун да. Тиги ИВСте жатсаң каяктан. Сырттан колдоп турду. Аны апамдын айтышы боюнча билем, анан бир нече убактардан кийин карасам, чындап эле келип, аябай сарсан болуп мага жардам көрсөтөм деп мындай чын бир тууган эже катары сарсан болду да. Хайп үчүн эмес, ал эжеге эмне керек хайп? Кыргызстан бардыгы билет, 6 миллиондун бардыгычы. Анан чындап эле жардам берем да, анткени ал убакта муктаж болдум жардамга. Жөн эле жанымда бир адам туруп, акчасынан деле эмес, мындай жөн эле муктаж болдум. Моралдык. Бирок акчадан деле муктаж болдум да. Анан кээбиркиси акчадан жардам берип атты, кээбиркиси ошо моралдык түрдө, кээбиркилер мындай өзүнүн соц барактары менен чыгып, кимиси жардам берген болсо дагы баарына Алла ыраазы болсун, чын силер аркылуу ушундай инсан болуп турам да. Балким андай болсо азыр түрмөдө чирип жатмакмын да. Азыркы жаш блогерлик, адам бери ал кайсы заманы, адам бери дагы 5-6 жыл өттү, дагы өнүктү, тамыр алды. TikTok деген адам нерсе чыкты. Азыркы жаш блогерлерге өзүңүздүн бир акыл насаатыңызды айта кетсеңиз. Ушуну кылгыла же ушуну кылбагыла? Өзүңүздүн жеке тажрыйбаңызда өткөргөн. Эл журтка туура эле нерсе көрсөтүш керек, ал өзүнө жарашыктуу да.
мен эгерде өзүм жана башында баштап атканда мага бир тажрыйбалуу бир блогер келип мындай акыл насаатын айтса жөн эле койчу демекмин ал кишиничи. Өтпөйт, кирбейт. Чын, анын баштан өтмөйүнчө аны эч качан түшүнбөйсүң. Азыр неме болуп калды, бул аябай акчалуу болуп калды. Эгерде сен катталышың көп болсо дагы жашооң оңоло баштады. Мындай бүт баары эле бекер нерсе берип, жарнамага чакырып, бул огош бетер неме да. Анын бир эле чети бар эми, эл журт сени мындай келесо катары таанып калат. Бийлей турган, мынтип калганча. Сен оор басырыкталып кийин тойлорго келип ассалам алейкум десең мынтип карайт жанагы. Танысор брат го депчи. Же сый урматы менен тосуп алат. 10 000 көрүүчү, бирок 10 000 көрүүчүнүн арасынан депутаттар көп, мындай бизнесмендер көп, мындай өзүнүн жеке иш чарасы неметкен 40-ка чыккан байкелер бар да, мындай миллионерлер делечи. Кадимкидей көрүп ошолорго насааттарын айтып турат да, анан кийин элестет эми бир 200 эле мындай Кыргызстандын 1%-дагы элиталар мени көрсө 200 адам. Элдин каймак. Жана бизнестин чоңдоручу. Сонунда буга караганда мен 2-3 миллион чогулткан прикол видеолоруман менден бир дагы мындай пайдалуу адам көрбөй калышы мүмкүн да. Саны бар. Ой, не деп салдым? Ооба. Саны болбосо да сапаттуу. Сапаттуу да, анткени эмнени сатпасам, үйүп жакпай, эмнени көрсөтпөсөм, чындап эле түйүнө эң башкысына чейин жетем да. 15-20 миң көрүүчүм болот, бирок могу жерде көйгөйдү көрсөтсөм, ошо көйгөйдү оңдой турган адам көрөт да. Анан ошонусу мага жагат. Соцбарак менен мындай чындап эле элге пайда алып келсең болот экен, өзүң жашооңду жеңилдете кетсең болот экен. Билбейм, мага жагат эми бул жумуш. Эми алдыдагы пландарыңыз кандай? Же бизнес азыркы учурда бизнесмен алектенип жатсаңыз керек, Бизнесмен, күчтүү деле бизнесмен эмес экен. Кудайым берген тамагым менен сүйүнүп эле жүрөм деп койсуңбу. Алдыдагы план Кыргызстанды кыдыргым келип атат. Жети тармагын, жети областты кыдырып, бир башкача нерсе менен кыдыргым келип атат. Спойлер болуп калбасын, Кудай буйрса, могу суук бир аз кетип, бир аз жылуу болуп баштаса, аба ырайычы башкача бир контент алып келгим келип атат да. Анткени бул жүрөгүмө жагып атат. Кыргызстанды мен өзүм жакшы деле тааныбайт экенмин. Калп эле чет өлкөгө барам деп байкаса, бул жерде турган алтындай болгон топурагыбызды көрө элек экенмин да. Ошондуктан баардыгын изилдегим келип, бир нече мондой жоголуп кетип, ошол жерден өзүм командам менен сону тартып келгим келип атат. Элде жоктой кылып. Рахмат. Разы болсун. Негизи эле ошол Кыргызстанда мына көмүскөдө калган көрүнбөгөн жерлер көп да. Негизи аны биз кыргыз болуп билбей, бирок чет мамлекеттен келген туристтер бизге кайра көрсөтөт да. Ушундай жерлерге бар экен го, Швейцария эмес, Италия эмес, Кыргызстан депчи. Негизи эле ошол Кыргызстанга болгон патриоттук сезим, Кыргызстанга болгон сүйүү исте бар да эми азыр жүрөктөчү. Акыркы видеолоруңуздан эле байкап калдык. Негизи ар бир адам сиздин оюңузча кайсыл тармакта болбосун Кыргызстанга салым кошсо болобу? Албетте болот. Бул эми Кыргызстан дегенде патриоттук сезим деген бул туура эмес түшүнүк болчу экен меники. Патриот дегенде эле жана ант берем деген, жөн эле мекениңди сүй депчи. Жок, андай эмес экен. Мен чет өлкөдө жүргөндө байкадым буну. Түркия болобу, Дубайбы, Алматабы, деги эле башка жерби кыргыздын жүзүн көрсөмчү, бир тууганды көргөндөй сүйүндүм да. Анан үйдө жүрөр бир туугандар менен кыргызча урушуп жүрө бересиң го, мындайчы. Эртерээк турмушка чыксаң болот эле, эртерээк кетсең болот эле деп элечи. Анан бир аз алыска кеткенде сагынасың го. Ошондой болду. Анан бул жерге келгенде мени сөгүп жаткан тескери бияқта айдоочу менен бар го, жана унаанын ичинен. Ал бул ким болосу? Кыргызбы? Бир тууган агамдай көрөм. Жакта бир паспортто бир тууган инимдей көрөм да. Буну мен кандай десем, бир нече убактан өзү келет экен, шашпай түшүнүп келет экен. Эл жерде өл ушунча тентирип басып жүрүп, тиги Европа жакшы да, Алматаны карачы өнүгүп атат. Ал жер сонунда орустар бизге караганда мындай, биз Кыргызстан мындай деп. Жок, Кыргыздын ак көңүлдүгүнө, меймандостугуна, бири-бирибизге мамиле кылганыбызда мындай кыйын учурларда мындай бириге алганбыз го, мындайчы. Мен сени деле тааныбайм, сен мени тааныбайсың. Бирөө жерде экөөбүз наркы жактан келип атабыз. Бирөө сага чет мамлекеттенчи, Германиядан деле. Бирөө неметсин, артынан тура калып эле болша кирем да сагачы. Кыргыз экеним үчүн элечи. Башка мамлекет андай кылабы? Бир суроосу бар да ал жерденчи. Кыргыздар алдабайт экен байкуштар. Башка чет мамлекетке барып өлө алданып келдим да мен. Ишенчек экенмин да мындай. Баарына эле акча берип, деле мошенниктин баарына алданып келдим. Шылуун болот кыргызчасы. Кыргыздарда шылуундар жок да мындай. Бири-бирибизге мындай эми алдасам мындай күлүп чайнап алдашы мүмкүн мындай бир нерсе
кымбатыраак сатып, ошондуктан кыргызымдан айланып эле кетейин. Бир туугандарым бул. Чын кайсы бул тармак, тиги тармак деп бөлүнө албайм дагы. Ошо, бардык салым кошсок болот. Ар бири өзүнүн алдында корозун эле тазалап турса эле ошо бир нече салым болот да. Чоң килеген бир нерсени кылыштын кажети деле жок. Эшикке түкүрүнбөй, какырынбай, карындаштарыбызга эркек болсоң, бир аз мындай түз туура жолду көрсөтүп, чочутпай, зордук зомбулукту көрсөтпөй, өзүңдүн жөнүнө, өзүң менен эле түз жакшы адам болуп берсең, ошо эле бир нече салым болуп берет. Анда эмесе Сыдыма мырза, сизге эркин микрофон берейик. Кыргыз элине өзүңүздүн кайрылууңузду билдирип коюңуз. Жакындарыңызга салам жолдоп койсоңуз болот. Же көрөрмандарыңызга. Не. Эркин микрофон болсо, ошо мага катталгачы жакшы контенттер өтпөй атат. Неме экен бул жанагы сен күлкүмүштү айтып атпайбы, мотивация депчи. Мотивациям жоголуп кетип атат эгерде көрүүчүлөр азайсачы. Ошондуктан катталып бири-бирибизди колдоп турсак, колдон келишинче жакшыраак контент тартканга аракет кылам. Канчалык көрүүчүлөр көп болуп, жүрөкчөлөр көп басылып, ой пикир мага жүрөкчө менен көрүүчү деле эмес, ой пикирди көп окуйм да. Элестетем, бир нече бир күн убактың бөлүп ушундай сонун бир видеону жасасаң, арасында бир төртөө эле мындай күлүп турган жана быйтыкчалар болсочу. Мен бекер кылдымбы дейт да. Тескеринче 200 адам ой пикирин жазып, кандай сонун, бирок менин оюм мындай десе, ошолор менен биргеликте 200 адам болуп бир ойду кармап турабыз деген жакшы сезим келет экен. Көбүрөөк көрүүчү болуп, көбүрөөк ошо ой пикир жазсаңыздар, көбүрөөк кылганга аракет кылам. Бул жерде деле ушундай болот да. Биякта медиа ордодо дагы ушу жүрөкчөнү басып, бирибизге колдоо көрсөтсөк, жакшы интервьюлар, жакшы немеге акча жок болсо деле бирок ошого аракет кылат экенсиң да. Жок жетсе эмес, элестет көрүүчүң көп эле, эл журт сага жазып атса эле кантип кылбайсың? Мен унамды сатып, бүт кийимимди сатып деле камера алганга даярмын да, эгерде көрүүчү көбөйсөчү. Эч ким көрбөй атса, мен анда кызыгым жок турбайбы деп эле мынтип эле өчүп каласың да. Ошондуктан бирибизди колдой билейлик. Анан каталар кетип калса, кечире билейлик дегендей, ошо ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз таза болсок болду. Анан бирөөнүн кемчилигин издебей, ошондуктан ошо эркин. Сизге дагы чоң рахмат, Сыдыма мырза. Алла разы болсун. Улуу башыңызды кичүү кылып деп. Амин. Биздин каналга келип маек бергениңизге чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу Медиа Ордо YouTube каналынын көрүүчүлөрү, ушу менен Сыдыма мырза менен болгон маек соңуна жетти. Ой пикир калтырып, жүрөкчөнү басып кетебиз. Сак саламатта.